Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз сиздерге ошол ыйык Мекке шаарынан сиздерге биз салам жолдоп жатабыз. Анткени пайгамбарыбыз мээнет кылган бул Мекке шаарында бул келүү деле ар бир инсанга буйруй бербейт экен деп айтылат да, эжеке. Анан айтсаңыз, азыр мына бул жерде биз энекелерибиз менен, эжелерибиз менен отурам. Мынтип ошол эжелерибиз менен, энекелерибиз менен Кыргызстанда жолукпаган, бирок ушул жакта келип табышып, жолугушуп, анан 15 күндүк биздин өмүрүбүз бирге өтүүдө. Кудай буйруса, анан эжеке айтсаңыз, сиз ушул эле сапарга кандай себептер менен келип калдыңыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Бул жака кандай десем, бул жака келгеним себеби кыздарым болду, балдарыбыз болду. Внезапно эле ойдо жок иштер болуп кетти, абдан кубанычтуу. Аны адам баласы өзүнүн мындай колуна сертификатты алганда өзү сезгенден кийин түшүнөт экен бул сезимдичи. Мен сиздерге буга жооп бере албайм. Абдан кубанычтуу да. Колуңузга сертификат алганда сиз аны күткөн эмессиз? Жок, күткөн эмесмин. Мен деген дайыма намазда Алла Тааламан сурайт элем. Ата энебизди биз жаш кезибизде жөнөтө албадык, анда динден кабарыбыз жок болчу биринчиден. Экинчиден жаш болчубуз. Анан эми жок дегенде ошо намаз сайын Курандарды окуп, эми алар барбады, эми Алла Таалам бизге бала чакабызга, неберелерибизге насип кылсын деп дуа жасайт элем. Бирок Алла Тааламан дайыма сурайт элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жок дегенде ошо мечитине барып зиярат жасаганга дагы ошо Алла Таалам ошо Мекке шаарына келип, Кабага келгенге действительно мен дуа жасайт элем. Алла Таала менин дуамды кабыл кылды деп. Эжеке, бүгүнкү күндө чындыгындачы, сиз айтып атпайсыз, жаш кезимде жаштык кылып биз сезбей калып экен депчи. Бүгүнкү күндө дагы дин, ислам жетишелик жеткизгенге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аракетин кылды да. Бирок түшүнүк болуп турса деле, колунда байлыгы болуп турса деле, жашы мисалы сиздин кыздарыңыз менимче жашыраак эле болсо керек, мисалчы. Бирок андан деле жашы өткөн, колунда акчасы бар адамдар деле буга учур саатынын акылы жетип жетпей, убактысынан уттуруп, мисалы ушул мүмкүнчүлүккө жетпей калышып атат да көбүчө. Бирок сиздин угул кыздарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Анткени ушундай сүйүнүч тартуулаган. Андан кийин эже айтсаңыз, мисалы ал жакта сертификат колго тийди, ар бир кадамдар сонун бир сүйүнүчтү тартуулап келип турган сапар болуп турду да. Анан сиз келдик, самолетко отуруп, анан биринчи эле бисмилла деп биз Мадина шаарына, пайгамбарыбыздын ошол мечитинде болдук. Биз Мадина Мунаввара мечитинде, мисалы. Анан ал жерге келгенде алгач ошол сиз телевизордон көрүп, сиз китептен окуп жаткан ислам тарыхындагы орду чоң мечиттерде, пайгамбарыбыздын кабырынан кабар алганда сизде мындай кандай сезимдер болду же? Биринчиден биз Мадинага келгенден кийин биз ыйладык. Абдан ыйладык. Себеби Алла Таалама чексиз шүкүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Биз аталарыбыз, апаларыбыз келбей каза болуп калганына, биз келип ушу убагында динди түшүнбөй, намаздарды ошо жаш кезибизден окуганыбызды дагы алып барып кала белек деген өкүнүч болду бизде, действительно. Анан сүйлөй албай эле ыйладык да бизчи. Биз Мадинага келгенден кийин сразу эле мечитке келдик. Мечитке келгенде бизде дуалар менен ажы башчыларыбызга Аллахым ыраазы болсун, бардыгыбызды алып барып, анан кийин эми көзүңөрдү ачкыла, мына келдик деди дуадан кийин. Карабай тургула деп алып барган бизди. Дуа менен бардык ал жерге. Шарты ошондой экен, шарты менен бардык. Башыңарды эми көтөргүлө, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келдик дегенде, биз башыбызды көтөрүп, ыйлабаган пенде калбады. Бардыгыбыз ыйладык. Ыйлагандан ошол жерде биз почти где-то бир 3 саат отурдук, кетпейчи. Намаздарды окудук, дуаларды окудук, саламдаштык. Анан уже намаздардын да убак сааты болуп калат. Ал жердин эрежеси да башка да. Ал жерде жыйнайт. Бардыгын жылдырып тазалаш үчүн өзүнүн режими бар экен да, ошо эрежелерин сакташ керек экен. Анан кайрадан эми шамга барайлы деп кийин уже биз отелге келгенден кийин ажы башчыбыздан сурасак, ажы башчыбыз айтты,
биз 20 миңден кийин чыгабыз эптегенде ал жерде дагы адам көп, анын эрежесин сакташыбыз керек деди. Биз бүт эрежелерин сактап, бардыгын аткардык. Бирок действительно сиз айткандай эле ал жерге барганда биз Алла Таалам сүйүктүү пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам бизге какой-то бир мен сизге түшүндүрө албай турган бир бизге күч кубат берет экен. Биз кадимкидей эле баягындай жеңилдеп, өзүбүзчө бир ичибизден бир какой-то бир мындай кандай десем бир бул мындай деп мен мындай деп айткым келет эчи. Мисалы биз бул денебиз, бул биз көтөрүп жүргөн бул дене топурактан жаралган. Топуракка кайта турган да биз. Ал эми бул топурактан азыктанат экен да. Топурактан мисалы азыктанат да, топурактан жаратылган нерсе. Анан биздин рухубуз ошол нурдан жаралгандыктан, биздин жан дүйнөбүз ушул ачык болгондо, ошондой жерлерде биз намаз окуганда, ошо ибадат кылганда, ошол сүйүктүү пайгамбарыбыздын ушундай бир көрсөткөн жолу бул адамдын жан дүйнөсүн азыктандырат экен да. Мисалычы, ислам туура жолду көрсөтүпчү. Анан анысы кандай ал жерге келгенде көздөн жаш чыкпай койбойт экен чындыгындачы. Себеби биз үчүн пайгамбарыбыз төрөлгөндөн өлгөнгө чейин уммати деп мында тарыхында өзү айтып берип атты. Өзүнүн баласын менен үммөтүн тандоого келгенде дагы баласын тандабай бизди тандагандыгын бул жерде өтө чоң эме жатат экен да. Мисалычы мен дагы баягы бул жерден бир канча маалыматтарды алып, мындай бир чынында жүрөккө бир башкача сезимдер орноп атат да. Андан кийин мисалы Мадинада болдук эжеке. Мадинада амалдар жасалды, Кудайга чексиз шүгүр. Ошол андан чыгып сапарыбыз Мекке шаарына карай сапар алдык да. Биз ошол салам салаваттарды айтып келатып анан кийин келгенден кийин Кабатулланы биринчи көргөндө мисалы эжеке, мен ушу сиздердеги сезимдерди билгим келип атат да. Анткени көз менен баягы энеке 1000 укканча бир көр дейт. Бул таптакыр башка маселе да. Сиз менен биз телевизордон көрүп аткан Каба, китептен көргөн Каба, ал жерде башкача, үстүртөн. Бул жерде түпкүрүндө келип, канча кыргыз, канча мусулман келейин деп келе албай аткан ошол Кабага сиз келдиңиз, сиз жеттиңиз, Аллах жеткизди. Анткени бул жака каалаган адамдарды кабыл алат экен турбайбы? Аллах Таала буйруган адамдар. Сиз ошондо алгач келип, ошол Кабаны алгач көз ирмем көргөндө эмнелер ойго келди эжеке? Сиз айтмакчы, действительно Кабага биринчи келгенибизде биз Алла Тааланын үйүнө келдик деп биз действительно ишенген жокпуз. Биринчи өзүбүз мындай ощущение пайда болот экен адам баласында. Мен неужели келдим? Алла Таалам ушунча дуаларды кабыл алып келип калганыма ушунчалык ишенбей утуруп Кабаны карайбыз. Көздөн действительно жаш кетет. Бул сиз айтмакчы, действительно колунда бар адамдар келсе, мисалы саякатка келиши мүмкүн алар. Алла Таалам насип экен бардык нерсечи. Динге катуу берилген, намаздарды окуп, Кудайыман суранган немелер бизге окшоп ыйлайт. Кадимкидейчи ыйлап, сүйүнүп, бул сүйүнүчтүн ыйыда ушунчалык жүрөктөрүбүз бошонуп, жеңилдеп, аябай сүйүндүк. Мына апалар дагы жаныбызда сүйүнүп, бири-бирибизди кучактап ыйладык. Биз андай кубаныч бул вообще болгон эмес да, мындай сезимчи. Алла Таалам бир башкача сезим берет экен, өзүнүн немесин алат экен да. Ушунчалык коргойт экен бардыгыбыздычы. Анан мисалы сиз айтмакчы, азыр көп адам келип атат деп айтпайсызбы бул жерде? Действительно, альхамдулилlah шүкүр, Алла Таалам ошо барды ниет кылып, насип кылган адамдар келет экен бул жергечи. Алла Таалам ушунча пенделердин арасына ушинтип тандап алып келгенине Алла Таалама чексиз шүкүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Анан бири-бирибизди кучактап алып ыйладык. Действительно, Алла Таалам ушунчалык пенденин арасына бизди тандаптыр деп, биз ушунчалык зыяратка келгенибизге ыраазы болдук действительно. Анан сүйүнүчтү ал сүйүнүчтү мен айта албайм да. Мен өмүрүмдө ушу бул дүйнөгө жаралгандан бери андай сүйүнүч менде действительно болгон эмес. Бул өмүрүмдө биринчи болуп аткан сүйүнүчүм да. Кудай куткылсын эжеке. Кудай куткылсын, Кудайым буйрусачы, Аллахым насип кылса. Мынакей ушул сапарда мына карасаңыз, туш тараптан баары жолугушуп келип алып, анан мага ушундай сезилип атат да өзүмө, билбейм кимге кандай. Жакын адамдар көптөн бери эле чогуу жүргөндөй, көп убактардан бери эле чогуу жашап аткандай эле сезим болуп атат мендечи.
анан күндө чыгабыз, чогуу тамактанабыз, чогуу ээрчишип эне баладай болуп, ушинтип чогуу барабыз, кайра келебиз. Сонун бир көз ирмем өтүп жатат. Мен да кубанычтамын сиздер менен ушул сапарда бирге болуп калганыма. Анан эжеке, Кудай буйрсачы, ошол сиз жөнөткөн ошондой сонун көз ирмемди тартуулаган мен сиздин азыр кыздарыңызга, балдарыңызгачы мындай өзгөчө рахмат айтып койгум келип жатат. Мына ошол убакыттан пайдаланып, урматтуу бир тууганым, силер эненин батасын алуунун аракетин кылгандыгыңар, атанын, эненин ыраазычылыгын алгандар, Кудай ыраазылыгын тапкандар. Сиз издеген бактылуулук, биз издеген бактылуулук, бардык дүйнөдөгү жакшылык мына ушул Кудай ыраазычылыгында экендигин билсек болот. Аллах Таала ыйык Куранында жазган. Ушул менин ыраазычылыгымды тапкан адамдар, демек ошол Кудайдан эмнени сураган болсок ошону бере турган экендигин убадасын берген. Андыктан ушул эненин жүрөгүндөгү угуп, кубанып, мен да сүйүнүп турам. Анткени ушул ыраазычылык сиздерге өтө чоң бир ийгиликтерди алып келерине мен эч кандай бир күмөнсүзмүн. Кээ бир кыздар, балдар апасын Дубайга жөнөтүп жиберип, же болбосо Турцияга же башка жактарга жөнөтүп аткандар бар. Ал сапарлар да жакшы, бирок менин түшүнүгүмчө эң сонун сапар, эң сонун белек мына ушул жайда деп ойлойм. Анткени себеби бул жерде эң ыйык жайга келип, анан бул жерде сиздин бир эле башка жакка барсаңыз денеңиз эс алышы мүмкүн. Мисалы, бул жерде жан дүйнө эс алат. Жан дүйнө эс алып жатпайбы? Анан ушундай жан дүйнөнү эс ала турган, дене де эс алып, жан дүйнө де эс ала турган сонун сүйүнүчтү тартуулапсыңар. Аллах разы болсун, Кудай буйрса. Аллах Таала ошол пендесине эмне ырыскы чачса, сиздер де ошондон кем кылбасын. Кудай буйрса. Биринчиден мен ыраазычылык билдирем жолдошума. Жолдошум деген биринчи ойлонуп туруп мен шок болуп калдым экөөбүз тең элечи. Анан ошол жерде да баягы жолдошум түшүнүктүү болсо, мындай туура кабыл алса жакшы экен. Анан жолдошум сразу эле айтты: "Мына Алла Таалама сен айтып атпадың беле, түшүмө кирди, сен түшүмдөн умрадан ушинтип келгенде тосуп алыпсыңар деп айттың эле го. Карасаң" деди, "Мына Алла Таала". Сиз түш көрдүңүз беле? Мен түш көргөм. Айта берейинби ошону? Ооба. Мен көп эле болду түш көргөнүмө. Мен түш көрдүм да, түш көргөнүмдө мен действительно бул эжелер менен мен жүргөнмүн. Анан баардыгыбыз аэропортто кетип атканда, бияка сапар алып атканда топтолбодук беле? Ошондой болуп баардыгыбыз биз топтолуп турабыз да. Бирок бизди аэропорттон өткөрүп бир жерде кармап турат да. Нары жака нельзя депчи. Кадимкидей контролдо өтүп аткандай болуп турабыз. Анан нары жакта жолдошум, кыздарым, балдарым баардыгы турушат. Анан как будто биз ал жактан бул Меккеден бардык дагы. Анан турабыз да, Кыргызстанда уже баягы аэропортточу. Анан айтып атам, биз бир чекеде турабыз. Мени эч ким тосконо келбей койгону окшойт, мени унутуп калышкан окшойт, бул калды ошол жерде деп деген өзүмчө бир сезим пайда болду да. Анан коркуп, анан эч ким келбеди го деп баягы адам баласы кубанып келгенде баягы жолдошуң, бала чакаң тосуп алса кубанасың го. Анан өзүмчө андай кубаныч мага насип эткен эмес окшойт деп мынтип карасам эле жолдошум колун көтөрүп, биз бул жактабыз деп балдарым, кыздарым ошентип колун көтөргөнүн көргөм да. Анан абдан кубангам да. Аллахыма түшүмдө Аллахыма чексиз шүкүрлөр болсун, чексиз мактоолор болсун, альхамдулилла шүкүр деп атыпмын да түшүмдөчү. Турсам эле анан түшүм экен. Анан жолдошума айттым: "Мен ушинтип силер умрага жөнөпсүңөр" десем, анан Алла Таалам насип кылат окшойт деген андай ошондой эле сезим бизге сертификатты бергенден кийин, балдарыбыздын атынан сертификат берилгенден кийин, мен действительно баягы сертификатты пакеттен пакет экен да. Мен ойлоптум, балдарыбыз, кыздарыбыз бизге баягындай пакет неме алып келет эле да. Жай намаз, подарка майрамдарда, же болбосо жоолук, көйнөк алып келчү да. Анан мен ойлоптум, дагы жоолук алып келген окшойт, намазды жаңыртып окуйт экенмин да деп эле ачсам эле сертификат да. Жанагы сертификатты көрүп мен ыйладым. Ыйлап атсам, жолдошум айтат: "Силер эмне апаңарды ыйлатып койдуңар? Бергилечи ал портретти мен деле көрөйүнчү" дейт да. Биз билген жокпуз да сертификат экенин. Анан баягыны кубанычты эч такыр түшүндүрө албайм да. Адам баласы өзү качан башына келгенде гана ал сезимди пайдаланат экен да. Анан ыйлап басыла албайм да. Түнкү саат 11 болчу. Ыйлап атам. Анан кыздарыбыз, балдарыбыз күлүп атышпайбы? "Мам, сизди биз кубантырабыз десек, сиз ыйлап атасыз да" дейт. Анан мен айттым, бул
Бул дедим, Кубанычтын көз жашы. Кубанычтын көз жашы. Мен силерге түшүндүрөм, сүйлөй албай атам. Титирип атам, денелерим титиреп калганда кадимкидейчи. Андай менде кубаныч вообще болгон эмес. Дүйнө ушунча жашка келдим. Анан сүйүндүм, кубандым. Сразу эле анан ошол күнү шүгүр намазын окуп бердим. Аллахыма чексиз шүкүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Ушунчалык Алла таалам ошо насип кылыптыр деп, анан ошентип калдым. Эми балдарыма кааларым, биринчиден жолдошума Алла ыраазы болсун, өмүрү узун болсун, дайыма ошентип жолдошум экөөбүз арып, жетелешип, бактылуу карылык насип кылып жүрө берели ушу балдарыбыздын, кыздарыбыздын жакшы күндөрүн көрүп. Экинчиден балдарыбызга, кыздарыбызга Аллахым силерге ыраазы болсун. Өмүрүмдө вообще мындай кубаныч менде болгон эмес. Бир азыркы момент действительно айтсам, кандай десем, менде азыр жаннатта жүргөндөй эле сезим да, чын-чынына келгендечи. Алла таалам силерге эки дүйнөлүк бактылуулук насип этсин. Алла таалам силерди да чакырсын бул жака үйүнө. Бала чакабызга, неберелерибизге, тууган урубузга, кыргыз элибизге баардыгына Алла таалам эки дүйнөлүк бактылуулук берсин. Эмне тилесе тилегин кабыл кылсын Кудайым. Жакшылык заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз аман болсун. Эже сиздер дагы бала чака неберелериңиздер дагы келиңиздер. Бул жака сизге дагы ушу кызмат саякатка дагы чексиз шүкүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Ажы башчыларыбыз жакшы иштеп атышат. Абдан келип тынбай бизди сурап атышат. Бир нерсе керекпи, камчылык барбы, же эмне деп тынбай кабар алып турушат. Кабан айланганда дагы калкан менен коргогондой болуп, аял заттарды бүт эркектер биздин эркектерибиз коргоп, бизди ортодо алып жүрүшөт. Эч кандай эркектерге баягындай зулумчулап, баягы түртүп, ошондой нерселер болот экен да бул жердечи. Анан жок, биздин ошо чогуу келген жааматка мен ыраазымын. Рахмат сиздерге. Амин. Мен Талас областынан, Бакыята районунан, Боотирек айылынан келдим эле. Менин балдарым Эдик Эрдис, Жылдыз Ырыскан, күйөө балам Айдар. Ушулардын күчү менен, деми менен, ушулардын жасаган сый урматы менен келип калдык эле жолдошум экөөбүз. Буларга чексиз ыраазы болуп, жүрөгүм менен элжиреп, ушунчалык батамды ар бир барган нелерде дуа кылып атам. Ошо дуалар кабыл болсун. Силерге чоң рахмат, өмүр жашыңар узун болсун, келечегиңер кең болсун, бала бакыраңардын урмат сыйын көрүп, силерге да Алла таалам ушу Алланын үйүнөн ушул жактан насип этсин. Алла таалам колдосун. Анан бул жердеги бизди жетектеп алып жүргөн балдарга миң мертебе рахмат, ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Ажы башчыларга ушунчалык балдарыбыз катары сый урматтап, бизди апарып, түшүндүрүп, ар бир мазарларга, ар бир пайгамбарымдын баскан истерине баарын тааныштырып жүрүп атат. Ошо биз менен келген баарыбыз жана айтып өткөндөй бир тууган сыяктуу илгертен тааныштагыдай болуп элестеп калыптырбыз. 15 күн аралыгында болсо да аябай жакшы сый урматты өткөрүп атабыз. Баарыңарга ушундай жакшылыкты каалап өтөм. Бар болгула, аман болгула. Рахмат. Энелерибиздин бул жерде көргөнүн көрүп алып, мен чынында сүйүнүп атам, аябайчы. Анткени мен коомчулукта бир ушундай иштермен менен алектенем де, энеке. Канча апаларды көрөм, кайгынын көз жаштары көздөрүнөн тамып турат. А сиздерди бияктан көрүп алып, кубанычтын көз жашын көрүп алып, мен чынында мындай сүйүнүп атам, чындыгында сүйүнүп атам. Анткени жүзүңүздөрдө сонун нур чачырап, сүйүнүчтүн, кубанычтын чогуу ээрчишип алып, жетелешип барып, кайра жетелешип келип атасыздар. Анан эжеке, айтсаңыз бул жака сиздин дагы келип калганыңыздын себептери, бул жакта жүргөндөгү кубанычтар менен бир бөлүшүп койсоңуз болот. Биринчи ассаламу алейкум демекчимин. Мен бияка келишимдин себеби, мен биринчи чоң ажыга келмекчи эдим. Алланын буйругу экен. Оол насип кылбай калып, Алланын сыноолору болуп келбей калдык. Мен балдарыма, кыздарыма, келиндериме ыраазычылык билдирем. Ошолор ушинтип бизге сертификатты алып берип жөнөттүлөр. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун ушунчалыгыга. Мен өзүм Баткен областы Кызыл Бел айылынанмын. Мен бияка келип калышымды
билчү эдем го, кайсы күнү барыш келишимди билбейт эдем. Балдарым айтып эле жүргөн, барасыз деп. Кудай şu күнгө туш кылган экен, şu күндөрү келип калдык. Жана эжелердин сөзүгө кошулуп кетем, бардыгыбыз бир туугандай жүрөбүз. Сиз дагы бул жерге келгенде ченеке баягы биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын ушундай баягы мындай бир башкача сезимдерди бере турган бир жай экен да. Анан ал жерге адамдар келгенде жалаң жакшылыкты үмүт өтүп, аура башкача экен да, мындай бир ичине киргенде бир сезими башкача болот экен адам. Жана сизде кандай болду ошол мисалы пайгамбарыбыздын кабрына келип, биринчи келип мындай эме кылгандачы, мындай как будто ал бизди күтүп тургандай болуп эле, анан карап тургандай болгон бир эмелер боло берет экен да адамдачы. Сизде кандай сезим болду? Биз келип биринчи Мадинага түшкөндө эле бир сөз менен айтып жеткизе албай турган бир сезим пайда болду. Өзүбүздү башкача сездик, башканы билбейм. Мен өзүмдү башкача сездим. Жан дүйнөм менен кубанып жаткандай болдум. Шетте эле балдарыма ыраазычылык айттым. Шетке жеткизген Аллахыма шүгүр айттым. Эми мен бардыгы каалап кетет эдем. Балдарым, бир боор, бир туугандарым, сүйүктүү кайын журтум, абысындарым, бардыгыңарга мен ушул жерди каалап кетем. Аллахым баарыңарды чакырган болсун, силер дагы шеетке келип, 5 парздын бири болгон парзыңарды бажарган болгула. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин ажы башчы бардыгы жакшы, бардыгы менен бир туугандайбыз. Кудай кааласа сапарыбыз карып жатат. Парзыбызды бажарып жатабыз. Рахмат. Силерге дагы рахмат балам. Кубанычыңыздар кут болсун. Мына урматтуу достор, мекендештер. Бул жердеги сүйүнүчтөр, энелердин көзүндөгү кубанычтын көз жаштарын көрүп жатабыз. Буга чексиз шүгүрлөр болсун. Бардык энелерибиздин жүзүндө ушундай жылмайуу болсун. Анан ушул убакыттан пайдаланып, кызмат саякат Умра компаниясына мен аябай ыраазычылык билдирем. Өтө жогорку деңгээлдеги мындай бир кызмат көрсөтүү. Ошол эле учурда мен бир нерсени аябай баса белгилеп айткым келет. Мындай тажрыйбалуу ажы башчылар ошол эле учурда өтө сонун мына Миржалал устаздын жетегинде, ошол эле ыктыяр биздин мекендешибиздин ажы башчыбыздын сонун жол көрсөтүүсү, ошол эле учурдагы ислам тарыхтары менен сонун тааныштыруу, ушул эле жерде жетектеп алып жүргөндөрү, кимдир бирөөсү адашып кетсе, ошонун аркасына түшүп, издеп, таап, мындай өздөрүнө таандык жоопкерчилигин сезе билгендиги бул чындыгында жүрөк сүйүнтөт. Ошондуктан мен ушул жерде туруп биз ыраазыбыз. Кудай ыраазы болсун. Анан ар бир мекендештен азыр ушул энелерибиздин үй бүлөсүндө уул кыздарына мен дагычы мындай катарда туруп ыраазычылык билдирем. Энени урматтап, сыйлап, батасын алуу бул өтө сонун нерсе. Дагы мен сунуштап дагы айткым келет. Эгерде мына мен тынбай айткым келет бул нерсени. Кээ бир мекендештерибиз бар, колунда бар, бирок ошол эле бар дүйнөсүн туура пайдалана албай, убак сааттан уттуруп, аталардын, апалардын жашы өтүп, карылык келип калып, же болбосо ден соолугуна байланыштуу болуп туруп келе албай калган учурлары болот. Ошентпөй ушундай энелердин катарына силер да жөнөткүлө. Бир колуңарга бир iPhone 15 чыгат туранын күтүп, ага кетире турган, сарптай турган акчаны, башка бир жеке кызыкчылыктарга сарптай турган акчаны эч ойлонбой туруп жөнөткүлө. Анткени менин пикирим, эгер ушундай асыл адамды жөнөтүп, мына бейишене таман астында деп биз эмес, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эненин урматтап өткөн. Пайгамбар урматтаган энени биз эмне үчүн урматтабаш керек? Биз урматташ керек, алаканыбызга салып, кичинекей кардынына батырган балдарды төрөп, бизди чоңойтуп, 9 ай боюнда көтөрүп, 2 жыл белинде көтөрүп, өмүр бою амандыкты тилеген ким? Ал биздин эне, сиздин эне. Бирок ошол энелерди урматтап сыйлоого чакырам. Сиздер дагы убакыттан уттурбай, ошол бар турган дүйнө байлыкты туура пайдаланып, энени жөнөтүп, ошол эң ыйык жайда эне менен ата дуа кылса, ойлоңузчу. Сиз эңсеген, сиз короткон акчаны эселеп сиздин үчүн алып келе турган сонун мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн баарыңыздарга амандык тилейм, ден соолук тилейм. Кудай буйруса, Аллах Таала ушул жерден алынган бата тилектер сиздер үчүн кабыл болсун. Ал эми сиздер болсо ошол эле тапкан балдардын жакшылыгын көрүп, маңдайында
узак Амин, өмүр, амин. дөөлөттүү каарылыктын доорун сүрүп аман болуңуздар. Амин. Рахмат.